Бишкекте расмий иш-чаралар учурунда 4000-ге жакын милиция кызматкери коомдук коопсуздукту камсыздайт. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын башчысынын орун басары Нурлан Исмаилов билдирди. Бүгүнкү күндө ички иштер органдарынын күчтөрү жана каражаттары эсептелип, ага ылайык коомдук тартипти жана жол коопсуздугун сактоого 4000-ге жакын кызматкер тартылат, деди ал. Кошумчалай кетсек, 26-27 октябрь күндөрү Кытай Республикасынын мамлекеттик кеңештин премьеринин расмий иш сапары, Монголиянын премьер-министринин Кыргыз Республикасына жумушчу сапары жана ШКУ, КМШ жана Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйыны өтөт. Кыргыз-Өзбек чек арасындагы Кемпирабад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жаткандыгына каршы пикирин ачык билдирген 27 саясатчы, активист жана блогер 2022 жылы октябрда кармалып, УКМКнын абагына киргизилген. Азыркы учурда кармалгандардын ичинен 11 адам тергөө абагында отурат. Алардын камакта калуу мөөнөтүн 1-май райондук соту тарабынан узартылып келет. Ал эми калган 16 адам түрдүү жагдайларда үй камагына чыккан. Кошумчалай кетсек, айыпталуучулардын бөгөт чарасын кароочу соттук отурум 25 октябрга жылдырылды. Иш 8 айлык тергөөдөн кийин тагыраагы июнь айында сотко өткөрүлгөн болчу. Алардын иши жабык сотто каралууда. Себеби Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ишке жашыруун грифин койгон. Эске салсак, 2022 жылдын 22 октябрында Кемпирабад суу сактагычын колдоо комитети түзүлгөн. Анын курамына активисттер, саясатчылар жана парламент депутаттары кирген. Ошол эле күнү президент Садыр Жапаров кабар агенттигине берген маегинде Кемпирабадтагы митингдердин, жөө жүрүштөрдүн артында ким турганы боюнча бийликте маалымат бар экендигин айткан. Ал эми 23-28 октябрларда Кыргызстанда оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогер Жапырт кармалган. Милиция кармалгандарга бийликти басып алуу аракет кылган деген айып койгон. Иш Кылмыш жаза кодексинин Жапырт башламандык уюштурууга аракет көрүү, бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү беренелеринин негизинде козголгон. Шектүүлөр мунун баарын саясий куугунтук катары сыпаттап келишет. Улуттук коопсуздук комитети Бишкектеги Свердлов райондук сотунун судьясы коррупцияга шек саналып кармалгандыгын кабарлады. Ири өлчөмдөгү пара алуу фактысын иликтөөнүн жүрүшүндө адвокаттагы камакка алынгандыгы маалымдалды. Мурда маалым болгондой, 2023 жылдын 27 сентябрында ата-эненин камкордугусуз калган жашы жете элек баланы эркиндигинен ажыратуу менен байланышпаган биринчи инстанциядагы соттун өкүмүн күчүндө калтыруу үчүн адвокаттын жардамы менен опузалап акча талап кылуу фактысы боюнча Бишкек шаардык сотунун кылмыш иштери боюнча коллегасынын судьясы камакка алынган. Ошол учурда Свердлов райондук сотунун судьясы бул баланын жакын тууганынан адвокаттын ортомчулугу, ошондой эле жардамчысынын жана катчысынын жардамы аркылуу эркинен ажыратуу менен байланышпаган жазасын берүү үчүн пара алган фактысы аныкталган. Жыйынтыгында 20 октябрда судьялар кеңешинин чечиминин негизинде Свердлов райондук сотунун судьясы жана адвокат камакка алынган деп жазылат маалыматта. УКМК өткөн аптада пара талап кылуу фактысы менен Ленин райондук сотунун судьясы жана анын консультанты менен жакын досу кармалгандыгын билдирген. Кыргыз-казак чек арасынын Ак Тилек өткөрмө бекетинде 410 жүк ташуучу унаа кезек күтүп турат. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы 23 октябрда кабарлады. Мекеме унаалардын өтүүсүнө эки тараптан тең эч кандай чектөөлөр жок. Мунун себеби Кыргызстандын айыл чарба азыктарын сыртка көп ташылып жатканынан деп түшүндүрдү. Чек ара кызматы билдиргендей, Ак Тилектен өткөн суткада 297 унаа Казакстанга кирген. Кошумчалай кетсек, Ак Тилек бекетиндеги тыгын буга чейин 5 октябрда да байкалып, анда кезек күткөн жүк ташуу унаалардын саны 569га жеткен. Ысык көлдөн 188 күндүн ичинде 22 тоннадан ашуун таштанды чыгарылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришкендей, тазалоонун 188 күнүндө көл аянтынын 12988 гектарын тазалап, 2800 метр тор алып чыгышкан. Тазалоо башталгандан тарта суучулдар 310.147 гектардан ысык көлдүн флора жана фаунасына зыян келтирүүчү 22441 килограмм аргандай таштанды жана 123.350 метр тор тазалашкан деп айтылат маалыматта. ÖKMден кошумчалашкандай, суучулар учурда Түп районунун Курмөнтү айылынан Чоң Үрүктү айылдарына чейинки аралыктарын таштандылардан арылтышууда. Бишкек мэриясы шаар тургундарына жылуулук качан бериле баштаарын тактады. Маалыматка ылайык, жылытуу мезгили абанын орточо температурасы 5 күн катары менен
+8 градустан төмөн болгондо башталат. Алгач балдар бакчалары, мектептер, ооруканалар, төрөт үйлөрү жана социалдык коргоо мекемелери жылуулукка туташтырылат. Андан соң турак жайлар, карысы жок өндүрүш ишканаларына жана мекеме уюмдарга берилет. Былтыр Бишкекте жылуулук 26 октябрдан тартып бериле баштаган.